Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз кайрадан эле Ош шаарындагы Жапалак унаа базарына келдик. Бул чыгарылыштан биз Жапалак унаа базарындагы унаалардын баалары менен таанышабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Анда биз сиздерге көрсөтө турган биринчи эле унаа бул 07 семерка. Мына ушул ак түстөгү 07. Кузовун көрүп турасыздар, сырт кабалы жакшы. Таза экен. Ош облустук номери менен. Простой темир дискалары менен экен. Бул унаа 2010-жылы чыгарылган. 1.6 объем. Механика 160 000 сом дейт. Баасыны көрүп турасыздар. Андыктан ээсине чалып байланышсаңыздар болот. Мына ички абалы дагы жакшы экен. Андан ары дагы биз кийинки унаалар менен таанышып, башка унаалардын дагы бааларын билебиз. Биринчи эле мына ушул 07ге чалып байланышыңыздар. Мына ушул 07нин жанында турган дагы бир ак түстөгү унаа. Бул дагы 07 экен. Бул ак түстөгү титан дискалары менен сыртка балындагы бир катар көрүп алыңыздар жакшылап. Бул унаанын чыгарылган жылы менен баасыны сурап билебиз. Салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз ага? Канча деп атасыз машинаны? Срочный 120 деп. 120 000 сом срочно, Мак бериш керекпи? Варианттар жокпу? Варианттар жок. 120 000 сом, срочно дейт. Мына ушул 07ге дагы чалып байланышыңыздар. Башка кежи? Андан ары дагы бир мокрый асфальт түсүндөгү 07-ни дагы бир катар көрүп чыгабыз. Капоту ачык турат. Мунун лобовойдун ичинен тонировканы коюп коюптур. Ичи күйүп калбасын деп. Бирок тонировка чапталган эмес. Унаанын капоту дагы ачык турат. Бир катар көрсөңүздөр болот. Аккумулятор 65-тиктерин окшойт. Российский транзитный номер экен. Бу баасыны канча деп атасыздар ага? 130 000 сом. 130 000 сом дейт. Телефон номерлерин көрдүңүздөр. Чалып байланышып алсаңыздар болот. Бирок сыртка абалы дагы жакшы экен. Мына ичин дагы бир катар көрсөңүздөр болот. Эки миң 10-жылы чыгарылган. Бул ак түстөгү дагы бир Mercedes. Зайчик 210 кузов. 2002-жылы чыгарылыптыр, 2.2 объем. Ээсинин телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Автомат коробка, левый руль. Дизель экен бул. Бул зайчиктин ички абалын дагы бир катар карап көрөбүз. Мынакей полный электропакет. Салону дагы жакшы экен. Менде эле чарт бар. Кожный салонбу? Же полукожабы? Полный кожа. Полный кожа экен, а? $5,500 дейт бул. Зайчиктин баасыны. Машина кежи. Дагы бир кара түстөгү универсал зайчикти дагы бир көрсөтүп коеюн. Кап-кара түстө экен. Вид бар экен. Сыртка балы дагы жакшы. Телефон номерлерини чыгарылган жылыны жазып алыңыздар. 2002-жылы чыгарылган, 2.2 объем, левый руль, автомат коробка. Мына ушул телефондорго чалып байланышасыздар. Баасыны дагы жазып коюптур. 280 000 сом. Мунун дагы бир сыртка балыны дагы айланып көрсөтүп коеюн. Кожаный салон. Караңыздар, кожаный салон экен. Салондун ичи тап-таза. Бул багажына дагы эчтеке жүктөлгөн эмеспи дейм ака? Жок, жүктөйбүз. Таза экен ичи, а? Бирок сыртка балы жакшы экен бул. Баасыны көрдүңүздөр туугандар.
Анда дагы бир кызыл түстөгү Honda Fit'in баасын сурап чыгарылган жылыны жарыялап берем. Мына ушул Honda Fit'ке дагы кызыккан элдер көп, сураган адамдар дагы көп. Ошондуктан мына Fit'ти дагы көрүңүздөр бир катар. Сырткы баалы жакшы эле. 2001 жылы чыгарылган 1.3 объем 220 миң сом дейт. Баасын 220 миң сом дейт. Кандай эке варианттары барбы? Вариант жоқ. Наличка. Вариант жок, наличка. Өтө жакшы. Наличка дейт 220 миң сом. Российский номер. Ички абалын дагы бир катар көрүп чыгабыз. Салону дагы таза экен. Чалып байланышып сатып алсаңыздар болот экен. Бул дагы бир Nissan Primera универсал. Мына ушул унааны дагы көрсөңүздөр болот. Азыркы сезонго байланыштуу строй материал ташсаңыздар болот экен. Дыйканчылыкка дагы өтө ыңгайлуу универсал, багажы кенен болот экен мунун. Чыгарылган жылы менен телефон номерлерди жарыялайбыз, баасыны жарыялайбыз. 2000 жылы чыгарылган 1.8 объем. Телефон номерлерини жазып байланышсаңыздар болот. Механика, левый руль. Баасы канча экен? 150 миң сом. 150 миң сом. Ички абалындагы бир катар көрүңүздөр. Унаалар арзандады. Алганга шашылыңыздар. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, сиздер бүгүнкү унаа базардагы унаалардын баасыны Тез кабар каналы аркылуу дагы көрө аласыздар. Андыктан көрүп, издеп, Россиядагы мекендештерибиз дагы жакшылап жатып бүгүн выходной болгондуктан көрүп алсаңыздар болот. Орозону жакшы өткөзүңүздөр. Дагы бир Toyota'ны тартып берейин, серебристый түстөгү Toyota. Мунун дагы сырткы абалын көрүп турасыздар. Жылтырап турат чиркен. Бул биринчи салонун көрөйүнчү. Автомат. Робот коробка. Мульти руль экен. Робот коробка. Ички салонун дагы көрүңүздөр, абалын көрүңүздөр. Бу Toyota кандай марка? Corolla. Баягы балыктан экен да. 2008 дейт. Булар яман жумшак да, балык кочиркен. 2008 жылы чыгарылыптыр. 1.6 объем, автомат коробка, левый руль, $6500 дейт. Ээсинин телефон номерлерине шашылып чалып байланышыңыздар. Левый руль экен. Дагы бир кара түстөгү зайчикти тартып берейин. Көрүңүздөр. Назар салып жакшылап байкап туруңуздар. Бул унаанын чыгарылган жылы 2000 жылы чыгарылыптыр. 3.2 объем, кара түстө, 12 литр расход, левый руль, автомат коробка, $5500 дейт. Телефон номерлери 0500 менен 44 44 60 0552 84 71 84 телефон номерлерине чалып байлансаңыздар болот. Бул зайчик дагы базардын алды болуп турат го. Капкара болуп жылтырап. Вид бар экен бирок. YouTube'га чыгат экен, YouTube'га. Мына багажын дагы көрүңүздөр. Багажын дагы ачып коюптур. Азыр Орозодо күн ысык. Элдин баары суусап, курсагы ачып отурат. Полный электропакет. Сиденьялары дагы мына бул жерден жылдырылат экен. Бу кожаный салонбу? Кожаный. Полный кожа экен, а? Кожаный салон. Чалып байланышыңыздар. Варианты барбы? Вариант жок, Варианты жок экен. Урматтуу мекендештер, бул Toyota Camry 55 кузов. Элдин баары издеп атат азыр ушул унааны. Баасын сурап кызыгып атышат. Азыр андыктан жакшылап назар салып байкап туруңуздар. Баасыны жарыялайм. 2015 жылы чыгарылыптыр. 2.5 объем $17.000 дейт.
Telefon номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Левый руль, автомат коробка. Жылы жаңы, серебристый түстө. 55-ші кузов. Охо, салонда бир көрсөтөйүн ушулуну аны. Мультируль, автомат коробка. Те жакшы экен бул. Канчага сурап атышат экен муну? 17 миң деп атасыздар. 16га сурап атышат, а? 16 миң долларга сурап атышат экен бул. 55-ші кузовду. Таза да таза. Жаңы машина айдаш керек, э? Серебристый түстөгү Honda CR-ны дагы көрүңүздөр. Honda CR 2. Мунун дагы баасыны жарыялайбыз, жол тандабыз. Айыл жергесине дагы жарай берет. Бул уна шаарга дагы жакшы. Чыгарылган жылыны көрөбүз. 2002 жылы чыгарылган 2 объем. Левый руль, механика экен, өтө жакшы. Расход азыраак болот. Бул CR-нын сыртка балы жакшы. Бир катар дагы мен айлантырып көрсөтүп коем. Бул унага дагы спрос көп. Көрүңүздөрчү, бир салонун дагы көрүңүздөр. Механика, левый руль. Самфер дагы барбы? Кош бересиздерби? Кошо сатылат. Алып койбойсуздар иши кылып? Самфери менен кошо дейт. Комплект. Канча баасы? 7 миң доллар. Кичине ками барбы? Бар, а? Эмечи? Варианттары. Вариант жок, только акчага, наличка. Наличка сатылат экен, кичине арзандатып берет. Баасын уктуңуздар. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, сиздер бул чыгарылыш аркылуу Ош шаарындагы Чапалак унаа базарындагы унаалардын баалары менен тааныштыңыздар. Телефон номерлерини жарыяладым, чыгарылган жылыны жарыялап койдум. Андыктан чалып, байланышып, баалашып сатып ала берсеңиздер болот. Унаалар арзандады, унаа көп, сатуучу көп, алуучу аз болуп атат базарда.